Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун 657 мүчөсү катталса, анын ичинен 107си кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Бирок аларды аталган топтун мүчөсү катары каттоого алуу мүмкүн болбой жатыптыр. Бул өз кезегинде өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө мыйзамдын иштешине тоскоол болууда. Абалдын дал ушундай экенин Ички иштер министри да моюнга алат. Сот аркылуу учетко коюу жагы иштебей атат да. Биз муну материалдарды ошол закон мыйзам кабыл алынгандан кийин чогултуп материалдарды топтоп жанагы учетто турган ошо кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн баардыгын биз сотко алып барганбыз. Анан сот караган жок бүгүнкү күндө. Биз карасак 231 статья менен аларды уже биз жоопко тартышыбыз керек экен депчи. Ошо жерде бир карама-каршылыктар бар экен. Буга чейин уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет тууралуу мыйзам кабыл алынса эле тиешелүү чаралар көрүлө баштайт деп өкмөт мүчөлөрү убада беришкен. Мыйзамдын кабыл алынгандан бери туура 2 жыл өттү, бирок эч кандай жылыш байкалбайт. Мыйзам кабыл алынгандан бери силер бир да материалды сот аркылуу, бир да ОПГнын мүчөсүн сот аркылуу учетко кое албай койдуңуздар. Мыйзам иштебей жатат деп. Бирок өкмөт аркылуу инициировать этип туруп, ошол жаңы нормаларды же кошумча нормаларды мыйзамга киргизүү жөнүндө же башка мыйзамдарга киргизип, силер аягына чейин өкмөт ушуну чыгарыш керек эле да. Ушул маселе боюнча өкмөттүн иши жокпу деп ойлойм да. Анын айынан учурда мыйзамдагы уурулар баш көтөрө баштаганы айтылууда. Мунун себептеринин бири уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкы башкармалыгынын жоюлуп кетиши. Тармактын мындай абалга кептелишине Ички иштер министри Мелис Турганбаев өз кезегинде министрликти жетектеген Шамил Атахановду айыптады. Жаңы министрлер келди, бүт барын чачыратты. Жумуштан алды. Муна азыр кайра келип чогултуп, муна иш баштадык биз жаңы. Балдарга биз гарантия берген жокпуз ошондо. Канча баланы тиги сыртка тиги шаардын сыртына алып барып туруп коркутушту оперлер. Бакиевдин убагында эле болду кайра ошондо. Кайсы министр келгенде ошондо Атаханов келгенде талкалабады бүт барын эле. Өзүңүздөр көрбөдүңүздөр. 4 айдын ичинде бүт бугоптун баарын чачыратты. Шоноев тартып кетти. Комитеттен да чыгарганбыз. Мен эсимде бар. Бирөө жооп берди ошо боюнча. Жооп берген жок эч ким. Ал эми Азиз Батукаевди абактан мөөнөтүнөн мурда чыгарып жибергени боюнча парламент чыгарган токтомдогу 8 пункттун бири гана аткарылган. Ал мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду кызматынан алуу. Калгандары эч нерсе болбогондой өз креслолорун кучактап узак убакытка чейин отурушту. Ал эми кылмыштуу топтордун айрым мүчөлөрү партиялардын катарына кире калып, шайлоодо депутаттыкка талапкер болууга аракеттенип жүргөнү маалым болду. Мына азыр биз сүйлөшүп атабыз, алдыдагы саясий кампанияларда уюшулган кылмыш топтордун мүчөлөрү катышып аралашып кеткен атат деп. Эгерде биз сот аркылуу аларды учетко койбой турган болсок, силер алардын бирөөсүнө дагы барып, сен ушундай уюшулган топтун мүчөсүсүң деп айта албайсыңар да. Демек, алдыдагы шайлоолордо тизменин анча-мунча бөлүгү уюшулган кылмыш топтордун мүчөсүнөн турат экени, бул уже мындай айдан ачык болуп калды деген түшүндүрөт. Уюшулган кылмыштуу топ менен күрөшүүнүн формуласы бүткүл дүйнө жүзүндө бирөө эле болгон. Уюшулган кылмыштуу топ менен бийлик кызматташканды токтотуш керек деген. Анан сенин саясатыңдагы дасторкондун чекесинде уюшулган кылмыштуу топ отуруп сен менен нан сындырып жеп отурса, эч кайсы концепция, эч кайсы мыйзам жардам бербейт. Комитеттин мүчөлөрүнүн айтымында бул багытта өкмөт мүчөлөрү начар иштеп жатат. Мындан улам Мелис Турганбаевдин маалыматын эске алуу менен өкмөт жетекчилиги мыйзамдардын аткарылышына көңүл бурууга тийиш деген чечимге келишти. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.